саламатсызбы? Саламатчылык. Эмне буйрасыз? Мага жанагыңдан 25 крым алып келип берчи. Бизде андай сатылбайт да. Таптакырбы? Ооба, таптакыр сатылбайт. Анда менюны карабандан айтып кой. Ассаламу алейкум, балам. Алейкум. Отырсаң болабы? Болот, отурум. Рахмат. Кечке отуруп зерип кеттим. Сен менен баарлашып олтургум келди. Маанайың жоктой. Аксакал. Ошондой. Мага айтчы. Тең бөлүшөйүн. Зерип кетпейсизби? Менде бекер киши жок. Кызым, бир чайнек чай берчи. Кана кулак сенде. Рахмат. Бүгүн эртең менен адаттагыдай эле. Эртең менен эрте туруп, жуунуп таранып алып, эртең менен чайга отурганбыз. Құдай, күйген жоқсың бе, я? Ушул жерге да көшкөнү коесуң бе? Мындай болорун кайдан билип турмун? Качан болтур жүйдө эле басып жүрөсүң мындай? Термейип кечке телефон тиктеп отура бербе. Сен деле карап койбойт белең. Каяш айтпа. Кылгылыкты кылып коюп кайрама келип каяш айтасың да сен?
Ошентип бүгүнкү күнүм маламат болуп кеткендей болду. Ооба. Кимде гана болбойт. Бирок бул окуяда ким күнөөлүү кандай деп ойлойсуң? Аялым да. Шашкалактап атып. Ошол баарын болбоду. Маселе жаралганда бирөөнү айыптасаң, маселе ого төрөлчүп кетет. Мен күнөөлүүм деп айыпты өзүң алсаң, көйгөй бат эле чечилет. Менче бул болор болбос окуяга өзүң башыңа бир түйүнчүк таап алып турсуң балам. Кандайча? Жашоодо кичинекей сыноолор боло берет. Машинебиз бузулат, же самолетко кечигип калабыз, же майын кызматкерлер кармап штраф салат дегендей. Бул нерселер биздин контролубуздун сыртында болушу мүмкүн. Мына ушул сыяктуу окуяларга биздин мамиле кандай болот? Албетте капа болобуз, ачууланабыз, же сабыр кылып ушул маселени чечкенге аракет кылабыз. Бүгүнкү окуяны алалы. Бул кружкадагы чайдын төгүлгөнү кичинекей маселе. Бул жерде күнөөлүү киши жок. Анан аялында атайын жасаган жери жок да. Кел, бул окуяга дагы бир карап көрөлү. Бирок башка өнөттөн. Чай төгүлгөнгө чейин абал жакшы болчу, туурабы? Ооба. Кудай, күйгөн жоксуңбу я? Эки атта айтып бериңер. Ушуну шашмалактап эле жүрүп. Эчтеке эмес, келе. Жок, мен өзүм сүрөм. Эчтеке эмес, жаным, берчи. Солгон жоксуңбу? Азыр чай кылып берейин аскайга. Мен дагы телефонго кире калганымды карабайсыңбы? Келем, кызым. Тамакка карайлы. Сабактан чыгарың менен түскеле койгуй.
Балам, бақыттың сыры біздің қолымызда. Құдай Таалам жашоонун сырын ошол жашоонун өзүнө катып койгон. Кечиримдүүлүк, сабыр жана жакшы кулп мүнөз ал бакыттын ачкычы. Мүнөздөн адат, адаттан тактыр жаралат деп бекер айтылган сөз эмес. Алло, жаным, кандайсың? Акылайды алып, таксимен бері келе албайсыңар ба? Бир жакшылап отуруп тамактаналы. Эртеле келе.